Almaşıqlar номері сразу сұрам. Aka, bular numarini alып алам, telefon var da. Numarini alып алам, bugün başlasın. Bugün hazır, bugün başlasın. Bugün sınıf kılıp versek, Ya maşinası ya. Bakın teyze. Musul susurmaya çok yapıyor. Таймураз Ташиев Мада айылында селден жабыркаган 2 тургунга жаңы үй куруп берет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев Ош облусунун Кара Суу районундагы Мада айылында селден жабыркаган 2 тургунга бирден жаңы үй куруп берет. Бул тууралуу регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Маалымат Булак Сереп Медиа. Бостериде 18 жаштагы жигит көлгө чөгүп кетти, каза тапты. Чолпон Ата шаарынын Бостери айылындагы көлдүн жээгинде 18 жаштагы жигит акка мойнусунда. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 14-июль күнү Бостери айылындагы пансионаттардын биринде Бишкек шаарынын 2006-жылы туулган тургуну достору менен эс алууга келип көлгө чөгүп кеткен. Анын каза болгондугу тууралуу маалымат жүзөкөй кызматына келип түшкөн. Ыкчам тергөө тобунун кызматкерлери жерине барганда каза болгон жигиттин жакындары арыз жазуудан баш тартышып, сөөгүн Бишкек шаарына алып кетишкен. Маалымат Булак, маалымат KJ. Бишкекте чактөштө 3 эркек 1 кызды урдай качты. Бүгүн 16-июлда Бишкекте кызды күч менен унага салып кеткендер кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Андагы маалыматка ылайык, Маевка айылында бул жол менен саат 13:45 чамасында 3 бала белгисиз кызды күч менен Hyundai Getz унасына салып белгисиз тарапка изин жашырышкан. Издөө иштеринин алкагында Бишкек шаарынын аймагынан жогорудагы унаанын айдоочусу жана жүргүнчүсү кармалып, унаа айып короо жайына киргизилген. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Маалымат Булак, Супер KJ. Москвада 15 мигрант шаурмадан уланып ооруканага түштү. Москвада 15 мигрант шаурмадан уланып, баары ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу тергөө комитетинин Москвадагы башкармалыгы билдирди. Маш телеграм каналынын маалыматына караганда, мигранттар Димитровский көчөсүндөгү Гуркойдон шаурма жешкен. Азыркы учурда тергөөчүлөр жана атайын кызматкерлер хостелди жана ошондой эле жакын жердеги тез тамактануучу жайды текшерүүдө. Шоттун маалыматы боюнча улангандардын бардыгы Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары. Бул факт боюнча керектүүчүлөрдүн өмүрүнүн жана ден соолугунун коопсуздугу боюнча талаптарга жооп бербеген кызматтарды көрсөтүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул берене боюнча эң жогорку жаза 2 жылга чейин эркинен ажыратуу. Маалымат Булак, Баракелде. Бишкекте жаштар арасында мушташ чыккан, арасында 1 кыз бар. Бишкекте бейбаштыкка шектүүлөр кармалды деп билдирди 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы. Милицияга 12-июль күнү болжол менен таңкы саат 05:45-те Чүй Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде мушташ чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Ошол эле учурда улуттук госпиталга 2 жигит түрдүү жаракат менен түшкөн. Алардын биринин муундарында кескилеген жаракат болсо, экинчиси денеси көк ала болгон. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси менен иш козголгон. Учурда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө уланууда. Маалымат Булак, Баракелде.